чай ичесизби? Жок, мен чай, кофе даярдаймын, бирок эч качан ичип көргөн эмесмин. Сиз 15 же 16 жыл ичинде таам татып же суу ичпептирсиз. Бул чындыкпы? Ооба, бул чындык. Мен акыркы 16 жыл ичинде эч кандай таам таткан эмесмин. Сиз тамактанып, болду мен чарчадым, тамактангым келбейт деп айткан учуруңуз болдубу? Же бул оорубу? Бул мен жаш кезимде ата-энем менен жашап жүргөн учурда башталган. Алар менден тамактанып мектепке баруумду айтышкан, а мен аларга тамактандым деп калп айткам. Ал тамакка болгон табитин таптакыр жоготкон. Сиз азыркы бул абалыңыз боюнча дарыгерге кайрылдыңыз беле? Эгер кайрылган болсоңуз, алар эмне деп айтышты? Ооба, мен чет өлкөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болдум. Эң алгач алар мени акылын жоготкон оорулуу айым деп эсептешкен. А бирок менде баары жайында болчу. Ал кош бойлуу болгондуктан баласы үчүн көп глюкоза алууга туура келди. Сиз балаңызды көкүрөк сүтү менен бактыңызбы? Ооба. Эгер сиз тамактанбасаңыз, кантип күч топтойсуз? Мен өзүм да билбейм. Балким бул жаратылыштан. Сиздин бул видеоңузду көргөн адам бул калп деп айтышы мүмкүн. А сиз буга эмне деп айтасыз? Мен аларга эч нерсе деп айта албайм. Жалгыз гана айтаарым, сиз каалаган учурда келип, менин жашоомду өз көзүңүз менен көрүп кетүүңүз мүмкүн. Эгер сиз тамактанбасаңыз, суу ичпесеңиз, тазалыкка барасызбы? Мен тазалыкка денемди тазалоо үчүн гана барам. Бирок акыркы 16 жыл ичинде ажаткана колдонгон жокмун. Чындыкпы? Бирок тамактанбасаң, суу ичпесең, ажатканага баруунун кереги жок.